Кыргыз тилин билбегендер мамлекеттик кызматка алынбайт. Мындай норма мамлекеттик тил тууралуу мыйзамдын жаңы редакциясында ишке кирет. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинде жактырылды. Эми жалпы жыйында каралуусу күтүлүүдө. Кыргыз тилин билүү талабы азыркы мыйзамда дагы бар. Мамлекеттик тилде ар кандай деңгээлде окуп, жазып, өз оюн айтып жана эл алдында сүйлөй билүүгө милдеттүү кызматкерлердин тизмеси бекитилген. Анда президенттен баштап айыл өкмөттөрдүн кызматкерлерине чейин белгиленген. Кыргыз тили билүү деңгээлин текшерүү үчүн атайын Кыргыз тест мекемеси негизделген. Чиновниктер тесттен өтүп сертификат алат. Бул сертификаттардын ар кандай түрлөрү бар. Айтсак А1, А2, Б1, Б2, С1. А1 сертификатын алуу үчүн элементардуу сөздөрдү билип, сүйлөй билүү керек. Ал эми С1 деңгээлдеги сертификат кыргыз тилин эң мыкты билгендерге тапшырылат. Тиешелүү мыйзам жана тестирлөөнүн бар экенине карабастан, кээде мамлекеттик тилди билбеген аткаминерлерди көрүп жүрөбүз. Маселен, жыл башында эле Жарандык авиация агенттигинин жетекчиси Тимур Аскаров орус мектепте окуганын шылтоо кылып, мамлекеттик тилди билбей турганын мойнуна алган. Тимур Алмазович, вы кыргызский понимаете, либо на русском нужно задать вам вопрос? Желательно, если можно, на русском. А если мы не знаем русский язык? Тогда переводчик нужен будет. Я прошу прощения, это моя вина. Мне очень стыдно, что я кыргыз понимаю по-кыргызски достаточно хорошо и не могу изъясниться хорошо. Но я закончил русскую школу и русский Тимур институт. Алмазович. Курман, айтыңыз, Курман разы болсун, кабыл болсун, айтыңар баарек болсун. Бишкектин мурунку мэрі Азиз Суракматовдун 2018 жылы айтылган куттуктоосу баарынын эсинде болсо керек, ал 1 жылдан кийин гана куттуктоосун туура айта алды. Айт баарек болсун. Былтыр эле депутат Кунузбек Сулайманов туризмди өнүктүрүү жана колдоо фондунун жетекчиси кыргыз тилин билбейт деп жериген. Вы здесь сколько живете уже? 25 лет. А почему до сих пор не знаете даже приветствия по-кыргызски? И вы хотите развивать кыргызский туризм? Это вас не смущает? Я хочу продвигать Кыргызстан за рубежом, а изучить язык, если это первая необходимость. Кыргыз тили маселеси Артем Новиковда да болгон. 2018 жылы ал экономика министри болуп турган маалында журналисттер Новиков жаңы эле кыргызча үйрөнүп баштаганын аныкташкан. Өзүңүз көргөндөй, кыргыз тилин билбеген адамдар дагы чоң кызматтарды ээлеп жатышат. Буга жол бербөөгө тиешелүү мыйзамдар, атайын мекемелер да бар. Жаңы мыйзам кабыл алынганы менен эмне өзгөрөт? Мыйзамдын авторлору мамлекеттик тилди билбеген чиновниктерди иштен айдаларын убадалоодо. Ал иш жүзүндө кандайча аткарылат, азырча белгисиз. Жаңы мыйзамда дагы бир талап бар. Телеканал, радиолордун эфирлеринин жок дегенде 70% кыргызча болушу шарт. Бирок буга окшош талап азыркы мыйзамда деле бар. Бирок ал толук аткарылган эмес. Ошондой эле 2022 жылы Маданият министрлиги кыргыз тили боюнча нормаларды сактабаган деп 5 телеканалдын лицензиясын кайтарып алган. Алар 8-канал, РТВ Медиа, НТВ Кейджи, Домашний жана РЕН-ТВ. Бул каналдар орусиялык каналдардын эфирлерин ретрансляция кылышат. Бүгүн каналдар мурдагыдай эле ишин улантып жатышат. Кыргыз тилинин көйгөйлөрү жөнүндө сөз болуп жатканда орус тилинин статусу тууралуу көп айтылат. Кыргызстандын 1-конституциясында орус тилинин мындай статусу жок болчу. Бул Аскар Акаевдин демилгеси менен 2000 жылы кошулган. Баш мыйзамда кыргыз тили эле болушу керектиги тууралуу көптөн бери талаш жаралууда. Орус тилинин ролу конуш өлкөлөрдө кандай? Советтер Союзу кыйрагандан кийин Түркмөнстан Орусиядан алыстоо үчүн баардык аракеттерди көрүп, орус тилине чектөөлөр киргизилген. Анын ичинде түркмөн тили латин алфавитине өткөрүлгөн. Түркмөнстандын билим берүү тармагында орус тили көп колдонулбайт. Ошондуктан өлкөдө орус тилин билбеген 1 муң пайда болду. Өзбекстандагы орус тилин конституцияда атаган эмес, бүт документтер биринчиден өзбекче жазылат, муктаждык жаралаган учурда гана орус тилине которулат. Калктын көпчүлүгү орусча сүйлөбөйт. Билим берүү тармагында орус тилинин таасири азайып бара жатат. Тажикстандын конституциясында 2009 жылга чейин орус тили улуттар аралык тил катары белгиленген. 2007 жылы фамилияларды улутташтыруу чоң толкуну жүргөн. Анда Тажикстандын президенти өз фамилиясынан Оф мүчөсүн алып, Имамали Рахмон болгон. Бирок орус тили дагы эле тажиктер арасында чоң роль коёт. Казак бийлиги мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып жатат. Мисалы, расмий документтердин жүгүртүүсү казак тилинде өтүүдө. Программалардын негизинде казак тили 25 жылга чейин латын алфавитине өтүшү керек. Конушулар орус тили тууралуу ар кандай саясатты жүргүзүүдө. Биринде орус тили менен ачык эле күрөшүп жатса, экинчисинде расмий тил катары калууда.
Бирок Борбор Азияда орус тилинин таасири дагы эле күч экенин эксперттер айтууда. Өлкөлөрдө орус телеканалдары эфирлерде орун алып, орус тили мектеп, университеттерде окутулууда. А сиз кандай ойлойсуз? Мамлекеттик тил тууралуу жаңы мыйзам ишке кирип, кыргыз тилин билбеген чиновниктер кызматтарын тыштайбы? Кыргызстанда орус тилинин ролу кандай болушу керек? Жана кыргыз тилибизди өнүктүрүү үчүн дагы кандай чараларды көрүшүбүз керек? Комментарий сөз жазыңыз.